Bugün bizim Belaylı aymağına Nokat rayonluk memleketlik administrasyon baş hakim Kelim Kurulundan Beşembek bardık mekeme işxananın jetekçileri jana hukuk korgоо organ başçılar menен şu Belaylı aymağın eli menen joluguşуу maksatında şu elдин көйгөйлөрү maksatında kelip oturat. Bugünkü jыйынды açık жарыяlayм. Урматтуу жыйындын катышуучулары, урматтуу Нурлан Бейшембекович, уруксат берсеңиз, мен ушул айыл өкмөт боюнча кыска маалымат берип кетейин. 1996 түзүлгөн. Белайыл аймагы боюнча калктын саны 13997, кожолуктун саны 2298. Айыл аймак жалпы 4 айылдан турат. Бел, Кайрагач, Жаш, Ташбулак. Бел айында 4733, Кайрагач айында 7062, Жаш айында 1994, Ташбулак айында 208. Жалпысы болуп 13997 калк жашайт. Бел айыл аймагы боюнча быйылкы 6 айлыкта бизге ошол сиздер тараптан, райондук администрация тараптан, жогорку органдар тараптан келген тапшырмалар дээрлиги аткарылды. Жергиликтүү бюджет транспорт министрлиги тарабынан жана светофор, тротуарлар боюнча алар аткарылып атат. Жергиликтүү бийликке берилген маселелер 5 жыйын алар толугу менен чечилген. Саламатсыздарбы, урматтуу Белайыл аймагынын жашоочулары, тургундары. Мен алгач рет ушу сиздердин алдыңыздарга ушул атайын иш сапар менен келип отурам. Ушу келгеним өзүңүздөргө белгилүү болгондой 2 жуманын жүзү болду. Ушу 2 жумадан бери ушу райондогу негизги көйгөйлүү маселелерди кыдырып жүрөм. Аларды бирсида жыйынтыктап алып, азыр ушу эл менен чыгып, эл менен жеринен таанышып, айылдар менен таанышып, негизги көйгөйлөрдү ушу мен уккандан билгөргөндөп жеринде көрүп кетейин деген негизде келип атам. Андан тышкары мына урматтуу президентибиз Садыр Нуркожоевич 2 ай мурун келип кеткенде атайын берилген тапшырмалар бар. Жалпы район боюнча чогуу ошол жерде бергенсиздер. Ошол суроолордун негизинде түзүлгөн тапшырмалар, ошондо аткарылган, канчасы аткарылды, канчасы аткарылбай азыр өндүрүштө туруп атат, аткарылууда жана башка ушул сыяктуу маселелерди. Андан кийин президенттин ошол облусу боюнча ыйгарым укуктуу өкүлү Амакан Батырбековичтин да келбели менен болгон жолугушуусунда ушундай эле протоколдук тапшырмалар берилген. Ошол тапшырмалардын дагы аткарылуусу кандай болуп атат, ошону дагы көзөмөлдөп, ушу сиздер менен кошо бирге ушул жерде бир кирип отуруп түздөн кишелдеп келип отурабыз. Мени менен кошо бул жерде баардык райондук мекеме жетекчилер тиешелүүлүгүнө жараша азыр сиздер берген суроолорго ордунда жооп берет. Эгерде чечилбей, бул жерде чече албаган маселебиз болсо, биз сөзсүз түрдө аны мына азыр протокол жүрүп атат. Ошол протоколго түшүп, протоколдук тапшырма катары ошол аткаруу менен өтүп менен аны өндүрүшкө алынат. Бул жерде баардык мекеме жетекчилер бар. Андыктан мына бүгүн уже 2-чү күн, уже 3-чү, 4-чү аймагына келип атам. Сиздерден бир эле өтүнүч, бул суроону берип атканда астында жана комментарийни жөн эле койсоңуздар, а то биринчи күнү кече күнү ушул өзгөчө суроо бергендер биринчи 5 мүнөт айландырып айтып отуруп аягында 1 мүнөт маселесин айтып атат. Андан кийин кайра 5 мүнөт түшүндүрүп берип атат да. Мен ошентип убакытты жеп атабыз. Бир 2 сааттын ичинде сиздер менен жыйынды бүтүрсөк, мындай продуктивный болот. Ошол 2 сааттын ичинде баардык маселелерди караганга чечишибиз керек. Андыктан баарыңыздарды чакырып кетем. Кыска, нуска ошол суроолорду берсеңиздер, анан ошого жараша бул жерден биз чараларды көрүп, жооп бериш маселелерге жооп берип, анан ошондон ары ушул тартипти алып кетсек, кандай дейсиздер? Макулсуздар да? Анда эмесе түз эле ишке өтөлү, суроо жооп беретине, суроо берүүчү жарандар ортодогу микрофонго чыгып сурооңуздарды бере берсеңиздер болот.